Бүгүнкү темабыз мен кандай коомдо жашагым келет. Адегенде мен бүгүнкү техникалык күчүбүздү кечип атсак дагы бир коронавируска терең ыраазычылык айтар элем да. Кыргызстанда ушул IT технологияны енгизип албай атканда бүгүнкү күндө жапырт колдонууга өтүп атканыбыз жакшы көрүнөт. Мектеп партасынан баштап, мамлекеттик чиновниктерден баштап IT технологияны баркын билип атат. Болбосо ушул коронавирус болбосо IT технологияга мынча басым коет деле жокпу. Бүгүнкү күндө коомчулук да бул жакшы жагына алып баратат. Ошол кубандырат. Анда биздин спикерлерди тааныштырып баштайын. Элмира Ногойбаева, коомдук саясий жана социалдык процесстерди изилдөө боюнча эксперт. Полис Азия аналитикалык борборунун жетекчиси, Чечүү интеллектуалдар кеңешинин мүчөсү. Сейитбек Качкынбай, чыгыштануучу, политолог, ошондой эле активдүү блогерлердин бири Эркин Уушева, жарандык активист, укук коргоочу, Элил Металиев, белгилүү ишкер, агартуучу деп айтар элем. Эмесе сөзүбүздү баштай берели. Улуу күчү деп эле силер интеллектуалдар эми туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Элмира, сөз тизгини сизде. Кандай коомдо жашагыбыз келет? Добрый день. Спасибо большое, Олжабай Мырза, за то, что вы организовали такую актуальную дискуссию в такое необыкновенное время. И попробуем поразмышлять. Очень интересно время, в которое мы живем. Май 2020 года. И это такая точка отсчета вперед и точка отсчета назад. И нужно понимать, что это некоторая граница, потому что мы все с тревогой смотрим в будущее, мы не уверены в нем. И это видно по тем дискуссиям, по тому, что сейчас вокруг происходит, по тому, как реагирует общество. Это видно по деятельности правительства, это видно по всему, что нас окружает. И нам очень важно думать, прогнозировать, чтобы понимать и знать, как с этим жить дальше. И очень важный момент, что этот вирус обнажил новые тенденции в нашей жизни и обнажил некоторые проблемы и, наоборот, некоторые возможности. И каждый из нас, и само государство в целом, и Кыргызстан, и каждый из нас, каждая семья, каждый человек сегодня думает о том, как же он будет жить дальше, какая у него перспектива. И если мы сегодня об этом пытаемся анализировать и размышлять, нужно определить позиции. Во-первых, кто мы, как человек, как семья, как общество, как граждане, люди Кыргызстана, или как мы будем дальше жить в этой стране, Кыргызстан, и что случится с этой страной, или как мы будем жить в рамках этого государства, и как это государство будет реагировать и поможет, или наоборот, нам выйти из этой ситуации. Вот эти вот основные темы, которые нужно анализировать, потому что если мы посмотрим на общемировую дискуссию сегодня, то лучшие умы мира сегодня пытаются предугадать и размышлять о том, как все изменится. Например, некоторые мыслители говорят о том, что государство будет усиливать свои полномочия и чрезмерно усиливать. И тенденции, которые связаны с коронавирусом, под эгидой безопасности многие государства будут авторизироваться и превышать свои полномочия. И это действительно так, и это сегодня мы уже видим. Кто-то говорит о том, что в будущем поменяются тенденции, связанные с занятостью или связанные с профессиональными нишами. И это тоже мы на сегодняшний день видим. И что больше актуализируется, что нет. Но нам, наверное, еще немаловажно, как в этой ситуации будут выживать просто люди, просто семьи. Впервые за долгое время, может быть, после военных лет, стал вопрос, может быть, после 90-х годов, что люди будут кушать,
чем они будут питаться, как они будут добывать себе это пропитание. И это тоже очень острый вопрос. И третий момент, очень важный, это прогнозирование того, что может быть хаос. И хаос социальный, хаос государственный. И как нам выжить в этой ситуации, какие тенденции. И еще, мне кажется, очень важный момент, что в такие тяжелые периоды актуализируются такие вещи, которые до этого кажутся эмоциональными и, может быть, не так много об этом говорят. Такие вещи, например, как доверие или солидарность. И если вчера они казались из области чего-то такого непонятного, это то, о чем говорят люди, там, гуманитарии, НПОшники или прочее, то сегодня это актуализируется, и это становится предметом выживания. Если мы доверяем друг другу, если мы доверяем государству, если мы можем солидаризироваться и быть солидарными друг с другом, у нас все получится, мы выживем, и нас ждет благосостояние. Если нет, если будет преобладать вот эта агрессия, если будет преобладать авторитет силы, то нас ждут очень серьезные времена. Ну, это я вбрасываю для общей дискуссии, передаю слово Ылжыбай Мырза. Сейтек Мырза, сөзді сағы берсін. Араңыздар, урматтуу бүгүнкү талкуунун катышуучулары, Олжеке, жакшы отурасыздарбы? Эмесе мейли сөзгө киришейин. Негизи биздин суроо кандай коомду жашагыбыз келет, же кандай өлкөдө жашагыбыз келет, же кандай Кыргыз Республикасы кандай биздин купулубузга толгондой болуш керек, кантсе толот деген сыяктуу суроо да бул. Кандай коомдо жашагыбыз келет, кандай өлкөдө жашагыбыз келет. Эми азыр муну чындап эле аябай мындай Лиман шок деп коет. 2007-жылкы баягы чоң рецессия болду Америкадагы. Ошол учурдан кийинки мындай бир чоңураак бир кризис да болчу. Андан сырт кийин 2014 бир кризис болду, 2015 биз бажы биримдигине киргенде, ошондо да 1,5-2 жылдай аябай чоң кризис болгон эсимде. Бизнесмендер аябай эле башынан көрдү. Бул учур азыркы кризис бул бизнесмен эле эмес, бүткүл дүйнө жүзүндөгү баардык атуулдардын башына түшүп, мындайча айтканда, бир тилсиз согуш, оту жок согуш сыяктуу биз баарыбызды мындай кол бутубузду кишенге салып койгондой мындай бир оор абалда турабыз да. Ушул учурда азыр айтып атабыз, биз кандай мамлекетте жашагыбыз келет, же улуста дейбизби, же өлкөдө жашагыбыз келеби? Бул нерселерди мындай тактап алганыбыз жакшы да. Эми кандай өлкөдө жашагыбыз келет? Арине бакубат, эркиндикти чектебеген, мындай эгемендүү, суверендүү, бакубат, мындай бай өлкөдө жашагыбыз келет да чынындачы. Эми маселе бул ошого кантип жетебиз деген суроо бизди азыр көп ойлонто турган болуш керек да. Өзгөчө азыр мына кризис учурунда реалдуулукту алып карайлы, мисалы Америка же өнүккөн өлкөлөр, өзгөчө мисалы Жапан, Америка, Европаны карасак, буларда азыр мындай жастык деген түшүнүк бар, буну cushion деп коет. Орусча подушка деп айтып атат. Мындай кризис болгондо ушул өлкөнү тейлеп жүргөн мамлекет ала канчалык кудурети бар бүгүнкү күндө дегенчи. Мисалы буларда кыйналып калган адамдарга жумушсуздук, мисалы жумуштан аргасыз отпускка кеткен үчүн буларга кайсы бир деңгээлде акчалар берилип атат. Үй квартирасын снимать этип акчасын төлөй албай калгандарга Жапанда мисалы $930 айына берип атат. Бизнеси жүрбөй калгандарга $2000-3000 берип атат. Аргасыз мисалы сиз жумушка чыкпай калдыңыз депчи, үй бүлөлөргө берип атат. Үйдө отуруп калыңар депчи. Биздин кудурет буга жок экен такыр.
Ал эмес биз азыр мына $121 миллион карыз келди өлкөгө азыр. Дагы $240 миллион мына азыр кирген атат. Баш аягы ушул жакын арада эле бизде мына $360 миллион бар экен. Бирок буну биз азыр айлыкка эле мамлекеттик структурадагы адамдардын айлыгын жапканга мындай аракет кылып атабыз да азырчы. Жок дегенде ушулар ызы чуу кылбаса экен деп. Ал эми менчик сектордо Дүйнөлүк банк мисалы бизде айтып жүрөт 26% калк кедей эле депчи. Азыр могул кризис биздеги калктын кедей калктын санын оюмча 30%тен ары алып чыгабы деп мен мисалы чочулап отурам да. Демек биз эми бул азыркы факт учур. Бюджет быйыл бизде бир 50%ке араң толуп аткарылабы деп мен да божомолдоп атам. Мисалы 2 миллиард 200 миллион доллардай бизде бюджетибиз бар бир жылга. Анын 300 миллиону жылда кризис жок учурда эле дефицит менен жабылат. Плюс азыр бизде инфляция 10-15% эске алганда биз азыр бюджеттен инфляциядан эле дагы бир 350 миллион доллар минус артка кетип атабыз. Бул деген нерсе табигый түрдө эле бизде бюджеттин дефицити азыр 700 миллион доллар түзүп атат да. Орусиядан бизге трансфер акчалар быйыл 1,5-2 миллиард доллар келбей калары күтүлүп атат. Бул деген нерсе биздин өлкө азыр ушунчалык оор, аябай мындай абалга түшкелип атат да. Ал эми туризм сектору азыр 90% уже мында банкрот турат азыр. Эч нерсе иштебей калат. Тейлөөдө мисалы биздин калктын 50% тейлөөдө болчу. Бул тейлөөнүн азыр ошол ресторан, кафенин баары токтоп калды. Булардан дагы салык түшпөйт. Өлкө аябай кыйын учурда турат да. Биз азыр ушул жөндө ушунун баарын эске алып биз жакын арада кандай өлкөгө барабыз деген суроону ойлонгондо биз биринчи кризистен кантип чыгабыз? Анан ошол эле учурда биз экономикалык реформаларды кантип өткөрөбүз? Ал реформаларды ким кылат деген суроолорго дагы биз биринчи мындай жооп таап алышыбыз керек да. Мен кириш сөз катары ушул жерде токтоп турайын. Олжеке, ананраак улап кетейин сөзүн уруксат берсеңиз. Добрый вечер, Олжубай Мырза, рахмат сизге. Дискуссия очень важная. Пандемия – это, наверное, такой импульс для нас всех. Вопрос был, в какой стране я хочу жить. Ответ у меня очень простой. Я хочу жить в демократии. Но что самое интересное, вы знаете, я задумалась, а как другие страны соседствуют с нашими, которые далеко не демократичные, называют ли они себя авторитарными или тоталитарными? Вы знаете, ни одна страна, ни одна из этих стран, ни Туркменистан, где я раньше, кстати, бывала несколько лет тому назад, ни Таджикистан, ни Казахстан не называют себя авторитарными. Они все себя называют демократическими. Потому что разные причины, но, наверное, одна из важных причин – есть спрос на демократию. И есть спрос на демократию со стороны граждан в первую очередь. И когда мы говорим о демократии и авторитаризме, понимая, что происходит в нашей стране и в других странах, это вопрос лишь концентрации власти и узурпации этой власти. И есть определенные механизмы, которые позволяют нашим странам, ну, в частности, моей стране, где я живу, ну, как бы стараться избегать авторитарных тенденций. И это есть три механизма. Первый механизм – это, конечно же, механизм противовесов и сдержек. И когда мы говорим о парламенте, это один из, наверное, важнейших институтов, как и институт президента, как и, собственно, должность премьер-министра и так далее. И вот здесь есть очень важный механизм, это называется политическая ротация. Это выборы, да? Наш голос должен быть услышан, и здесь очень важно о том, что выборы, либо это как фасадная, либо функционирующая демократия, это очень важно. И все зависит от нас, потому что если мы не влиятельны, и общественное мнение благодаря гражданам не влиятельно, то, по сути, теряется смысл вот этой политической ротации. И поэтому все, что бы мы ни делали, если нам кажется, что наш голос не учитывается,
Мы должны на нашем, наверное, современном этапе ценить вообще этот институт, как наличие вообще институтов демократии, да, скажем, наличие института президента, наличие института парламента, судей. Мы должны понимать, что эти институты, они имеют тенденцию к развитию, и мы не должны их обесценивать, потому что в настоящее время, например, очень часто сейчас идет такая дискуссия о том, что парламент нам не нужен и так далее. Но именно вот в период пандемии мы как раз видим, что парламент был наиболее эффективен. Он был единственным органом, который обеспечивал обратную связь от граждан, в частности, от правозащитного сообщества, от сообщества врачей и так далее. Да? Донорское сообщество, которое беспокоилось о рациональном и, скажем, прозрачном использовании средств и так далее. И мы должны понимать, когда говорили о парламенте, что это Чимкирик парламент, откуда исходил этот посыл? Этот посыл исходил именно от института президента. И это говорит о том, что вот эта система сдержек, она работает. Иначе бы тогда президент так бы не говорил. И мы должны понимать, как усилить и повысить эффективность нашего парламента, да, как улучшить, как работать в этом направлении. Но не обесценивать. Точно так же, как не обесценивать выборы. Выборы очень важны, и это институт, это механизм демократии, его нужно дальше развивать. Следующий, наверное, очень важный механизм, который бы является действительно как бы одним из атрибутов демократии, это уровень гражданского участия. И следующий – это, собственно, свобода выражения, самовыражения граждан. Но когда я сейчас буду более распаковывать, наверное, эти вещи с точки зрения правозащиты, да, мне хотелось бы немного сказать о демократии, потому что демократии в последнее время, скажем так, пытаются при этом даже авторитарные государства, называя себя демократическими, они пытаются, скажем, насадить такую теорию, что сильная власть, она очень важна, она эффективна и так далее, да. Но политология и социология – это науки. Есть, собственно, очень большие научно-исследовательские институты, которые изучают вообще феномен демократии. И есть очень точно известные факты, что демократические страны практически не воюют друг с другом. В этих демократических странах не бывает гражданских войн. И ни одна либеральная демократическая страна никогда не пережила масштабного голода, как было это во многих других странах, в том же Казахстане, Украине, вообще в Советском Союзе, да? И когда мы говорим о демократии, мы говорим о качестве жизни. И понятно, что почему есть со стороны граждан, собственно, спрос на демократию. Потому что, да, это и глобализация, мы выезжаем в другие страны, это и доступ к художественным фильмам и так далее. И мы все говорим о том, что в демократии жить хорошо. Почему? Потому что я могу жить долго, то есть более высокая продолжительность жизни. Я могу жить более полноценной жизнью, да, потому что качество образования, качество здравоохранения гораздо выше. Скорее всего, мои дети не пойдут на войну. Вот. И третье, что я не могу быть задержана за то, что я что-то скажу. Вот. То есть это все те вещи, которые связаны просто с тем, что это я просто гражданин, и поэтому я думаю, что все это понимают, и авторитарные власти тоже понимают, что граждане уже есть определенный спрос на демократию, и уже по-другому не может. И все, что происходило во время пандемии, вот сейчас чрезвычайного положения в Кыргызстане, это как раз говорит о том, что граждане уже не могут терпеть. Ведь вы видели, что как только случались такие, скажем, непрозрачные решения или необоснованные решения, либо решения неразумные, то граждане, они сразу же реагировали. И в этом смысле я хотела бы сказать, что, скорее всего, мы уже не можем жить по-другому. Хотя есть большая тенденция, я понимаю, и к авторитаризму с точки зрения, наверное, это больше обеспечение защиты персональных данных, это и, скажем, больше, наверное, связано больше с цифровизацией страны и так далее. Но опять же, я думаю, что граждане способны защищать свои права в этом направлении. Вот. И мне хотелось бы сказать две вещи, связанные именно с гражданским участием, потому что это второй механизм, который позволяет демократии работать. Любое решение, которое принимается властью, оно должно иметь три составные вещи.
оно должно соответствовать принципу открытости, то есть мы должны понимать вообще, как это решение возникло, вот, и это решение должно быть доступно где-то найти, да, вот, например, решение комендатуры. Мы сразу дали обратную связь, сразу появились, скажем, в Телеграме и в других социальных сетях, как бы, именно способ, где можно получить все документы, связанные с решениями коменданта, да? Вот. Второе, это очень важно, это доступность. Доступность с точки зрения, насколько были обоснованы эти решения. То есть мы говорим о легальности этих решений. Потому что решения могут быть просто вывешены, но мы не знаем, каким образом они приняты, на основании каких нормативно-правовых актов. То есть что лежит в основе этих актов. С этим очень серьезные проблемы, потому что все решения, которые принимались в большинстве случаев вот во время пандемии, да, и вот чрезвычайного положения, многие были незаконными, и об этом говорили правозащитники, пытались создать вот эту подушку легитимности. Почему? Потому что очень важно, что потом эти решения, они должны быть легитимны, к ним должно быть общественное доверие. Да? Вот. И третий, наверное, самый важный фактор – это подотчетность. Подотчетность с точки зрения того, что власть должна нести ответственность за те решения, которые она принимает. И эту подотчетность могут требовать как граждане, так и самый главный орган – это, собственно, парламент, потому что у парламента есть одна из основных функций – это контрольная функция. Они должны спрашивать постоянно с правительства, почему вы приняли такое решение, да? Почему вы приняли решение, что, например, вы не можете отчитаться постатейно по той иностранной помощи, которая поступает в Кыргызстан, несмотря на бюджетный кодекс, где это предписано, что это должно быть постатейно. Вот, то есть, по сути, парламент в какой-то степени эту функцию выполняет, может быть, понятно, не самое, может быть, эффективно, не все парламентарии, но, тем не менее, подотчетность – это то, чего мы должны требовать, как граждане, так и парламентарии. И я хотела бы сказать о том, что как раз, наверное, сейчас это время говорить о том, как нам расширить. То есть как сделать так, что когда власть сейчас, по сути, концентрируется вокруг Совбеза, концентрируется вокруг силового блока, причем вы, наверное, часто слышите, что они сами себя называют не правоохранительными органами, как это написано в законе, кстати, они себя называют силовыми структурами. То есть как сделать так, чтобы вот то, что у нас есть, та масса, критическая масса в отношении деятельности правительства, вылилась в то, чтобы как эти изменения сейчас совершить. И в секторе реформирования правоохранительных органов, и в том, что цифровизация у нас не случилась, и очень много разных аспектов. Я думаю, что как раз есть такой очень хороший политический момент, когда можно, в принципе, наверное, вести уже разговор с властью более, скажем, так, настойчиво. В общем-то, пока все. Спасибо. Элдин да колтугуна суу бүркүп улам биздегилер дагы авторитаризмге кайра уктагандай мындай ортодо качан жүрүш менен баратабыз да демократиялык өнүгүү жолундачы демократия аралчасы дегенибиз менен бирок пандемия убагында көрдүк го коңшуларга караганда демократиялык баардык болгон үчүн убагында карантин кабыл алып Siz abdan optimistik söz kıldınız. Ben kayradan koptana turgan oylarga köngül burgun kelip atatanda. Biz 91 yıldan başlap egemendүүлүк alganыбызda demokratiya kurabыз dep dünya жүзүнө убада бергенбиz. Биздин эң өйдөңкү деңгээлдеги саясий лидерлерибиз Кыргыз Республикасы демократиялык республика деп жарыялап, бүт дүйнө жүзүнө ошондой жарыя жана убада бергендей болгонбуз. Ошол учурдан баштап дүйнө жүзүндөгү эң тынч жашаган, эң көп ийгиликтерге ээ болгон демократиялык өлкөлөрдүн коомчулугу жана лидерлери бизге кол сунуп, биз менен кызматташып, биздин тажрыйбабыз болгон ийгиликтерин далилдеди. Силер деле үйрөнүп алсаңар болот деп кызматташууга чакырышкан. Бирок Орусияда парламентаризмге чабуул 1993 жылы эле башталыптыр.
ортоңку ылдыйкы катмардагы анча саясатты терең тааны элек элге көбүнчө 2000 жылдан баштап демократиядан баш тарта баштаганы көрүнө баштады дагы. Биздин республикада Орусияга караганда кечирээк ал артка кеткен агым таанылды, бирок өзгөчө 2010дон баштап анан биз бажы биримдигине кирип 11-12-лерде, анан 14-жылдан баштап Евразия экономикалык биримдиги күчүнө кире баштап, биз кадимкидей артка кеткенибизге күбө боло баштадык. Азыр күбө болуп турабыз. Экономикабыз дагы кризисте, көпчүлүк күбө алып келаткан ишкерлердин дагы иши өнүгүүсү токтоп турганы жана токтогон аз келгенсип коопсуздугуна, эркиндигине күмөнү санап турган учурлар же болбосо көп фактылар топтолуп атат. Анын аркасынан бизге ошо авторитарлык режимдердин демократиялык жетишкен түшүнүктөрүбүзгө жаңы доо келтирип, жана мындан ары көбүрөөк авторитарлык режимге оодарган күчтөрдүн күнү келип тургандай. Ошон үчүн биз чоң сыноонун астындабыз. Бир четинен элибиздин арасында демократияны үйрөнгөн, талап кылган жана катышуусуна даяр болгон агымдар бар. Таза жок боло элек. Ошону менен бирге реванш кыла турган, авторитарлык күчтү орното турган агымдар дагы жаштардын мууну менен толуктап өстөрүн, жана нааразы болгон ылдыйкы билимсиз элдин катмарынан колдоо таап, азыр бизди мындай Сталин түрүндөгү саясий системага бурганга чабуул жасабачы. Ошон үчүн бир беттүү эмес. Биз баягы инерция боюнча демократиянын мүмкүнчүлүктөрүн таанып турабыз, бирок бул жыйынтык эмес. Коркунучтар дали алдыда, болгондо да кээ бир коркунучтар кайра жаңы күбө менен келатат каптап. Ага эң негизги себеп биз демократиялык өлкөлөрдөн кол үздүк. Мына Америка кээ бир биз менен болгон келишимдерге туруксуз экенсиңер, жооптуу эмес экенсиңер деп, кээ бир чектөөлөрдү четинен таанытып, виза чектөөлөрүнө тиешелүү чектөөлөрдү четинен таанытып, мурдакыдай ишеничтүү болбой калдыңар деп сигнал жиберди. Germany чоң сигнал жиберди. Кышында эле айттык элек, бул Америка гана эмес, демократиялык өлкөлөрдүн башка лидерлери дагы ошондой эле мамиле кыла баштаганын мына көрүнө тааный баштайбыз кыска мөөнөттө деп. Мына Germany сигнал берди. Сиздер Кыргыз Республикасы мурдакыдай биздин жардамга муктаж болбой калдыңар деп. Неге? Биз эмне жыргап кетиптирбизби, байып кетиптирбизби, бардык жагынан жетиштүү болуп калыптырбызбы? Жок. Ал дипломатиялык сылык бизге кабар, бирок биз аны толук түшүнүшүбүз керек. Биз өзүбүздүн ал өлкө менен келишимдеги жана кызматташуудагы туруксуздугубузду жана жоопкерчилигибиздин жоктугун көрсөткөндүгүбүздөн алар да бизге сылык жооп берип койду. Макул, биздин жардамыбызга муктаж эмес экенсиңер, анда өзүңөр билгиле деп. Азыр биз өзүбүз мурдакы берген убадабыздан туруктуу эмес экенибизди таанытканыбыз үчүн азыр башка өлкөлөр, чыгыш түштүк Азиядагы өлкөлөр, Жапондагы, башка түштүк Кореядагы, Европанын өнүккөн өлкөлөрү, Америка жана башка өнүккөн өзүнүн элине жетишкендиктерди алып келе алган өлкөлөр азыр бизди сиздер мурдакыдай маанайда эмес экенсиңер, анда мейлиңер деп коет да. Мен азыркы мурда айтылган сөздөрдүн бир эки 3-4 5-6 ойдун четин чыгарып кетейин, анан тереңдеткибиз келсе мүмкүн убактыбыз болсо кийин да улантабыз. Коопсуздук жөнүндө
Элмира коопсуздук жөнүндө бир сөз баштап кетти. Кыргыз тилинде коопсуздук адамдын, жарандын коопсуздугу же болбосо функционердин, саясатчынын, мамлекетке иштеген адамдардын, мамлекеттин коопсуздугу айырмаланбайт. Ошондуктан көпчүлүк учурда бул тоталитарлык пролетариат диктатурасынан келатат, коммунисттик идеологиядан келатат. Жана бүгүнкү күндө дагы мамлекет көбүнчө ошол мурдагы ыкмага ооп турат дагы. Анан коопсуздук дегенде адамдын коопсуздугун ойлобой эле өзүнүн күчүнүн жана мамлекеттик курамдын адамга кээде каршы болуп кала турган мамлекеттин курамынын коопсуздугун көбүрөөк көздөйт. Мына жанагы карантин жаңы орной баштаганда адамды, жаранды, элди вирустан коргобой эле кээде сырткы бир душман же ички бир душман же жарандык согуш болуп аткансып адамдарга каршы күч органдарынын жумшоосу мындай көзгө уруна баштады да. Азыр да толук жоюла элек, анткени ГАИге даттангандар ошол жөнүндө кичине кабар берип атышат да. Ошон үчүн орус тилинде дагы биз орус тилине өтө көп орус тилинен саясатыбыз чырмалышкандан орус тилде да айырмаланбайт. Безопасность человека гражданина или безопасность государственной структуры, государства, государственного аппарата, а государство деген бул структура подавления, структура монополия, это господство, структура господства. Бирок өнүккөн, кайсы жерде жаранды коргогонду үйрөнүшкөн, мамлекет жаранга кызмат кылган, ал жерде айырмаланган. Safety, security де 100% болбосо да көбүнчө 80-90%га айырмасы бар. Safety деген бул адамдын коопсуздугу, жарандын коопсуздугу, safety. А мамлекеттин коопсуздугу ал security деп аталат. Кээ бир учурда мамлекеттин коопсуздугу менен көп учурда мамлекеттин коопсуздугу менен жарандын коопсуздугу түз барабар эмес. Кээде мамлекеттин коопсуздугу болсо жаранга коркунуч келиши мүмкүн. Жарандын эркиндигин жана укугун коргош үчүн кээде мамлекетке каршылаш келүүгө дагы муктаж болот эл. Ошондуктан биздин конституциябызда дагы бар, демократиялык конституцияда бар. Адамдар өзүнүн сөзүн, пикирин, оюн, нааразычылыгын мамлекетке билгизе алат, өкмөткө, мамлекетке билгизе алат, керек болсо каршы чыга алат дегендей. А бизде болсо ошол адамга, жаранга керектүү сейфти, коопсуздукту жууп жашырып, мамлекеттин гана коопсуздугу деп сүйлөп, анан элди ошентип алдайт да. Мамлекет элдин коопсуздугу менен барабардай көрсөт. Мамлекетке коопсуздук болсо, бул элге жаман келе тургандай жок. Адамдын, жарандын, элдин коопсуздугу үчүн мамлекет кээде жылып бериш керек. Мамлекеттин коопсуздугу биринчи орунда эмес. Элдин коопсуздугу биринчи орунда. Адамдын жана элдин коопсуздугу биринчи орунда. А мамлекет элге кызмат кылса, анда кээде урап өзгөрүлүп да кетиши мүмкүн. Мисалы, СССР урады, ал мамлекет болчу. СССР мамлекетинин коопсуздугу чегине жетип, СССР курамы, СССР мамлекет катары урады, а бирок ал жердеги жашаган адамдар жаңы мүмкүнчүлүктөргө ээ болушту. Ал өлкөлөр негизинен калып, башка мамлекетти орнотушту. Мисалы, биз Кыргыз Республикасы мамлекетин орноттук, жаңы мамлекетке ээ болдук, бирок өлкөбүз өнүгүп келатат. Мурдакыдан көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр ачылып келатат. Ошентип экинчи маселе, өлкө мамлекетке барабар эмес. Көпчүлүк учурда журналисттагы арабыздан көп киши өлкө дегендин ордуна мамлекет деп сүйлөйт. Жок, өлкө мамлекет эмес. Өлкө улук, мамлекет өлкөгө кызмат кылыш керек. Эл, өкмөт, өлкөнүн ичинде эл, а мамлекеттин ичинде өкмөт, эл менен өкмөт барабар эмес. Элге өкмөт кызмат кылыш керек. Өлкө, эл, жаран, жаран, эл, өлкө. Жаран менен мамлекет кызматчысы дагы жаран. Бирок ар бир жаран мамлекет кызматчысы эмес. Кимге ким кызмат кылыш керек? Бүгүнкү күндө жаранды
мамлекет кызматчысы баш ийип алып атат. Тескери болуш керек. Мамлекет кызматчысы жаранына, клиентке, кардарга кызмат кылгандай жарандан көз каранды болгонун билгизип, жана жарандын муктаждыгына жооп жана кызмат тапканга аракет кылыш керек, умтулуш керек. Ошентип парламент жөнүндө сөз кыла баштадык. Парламент аз болуш керек, парламент арзан болуш керек деп. Бул аткаруучу бийликтин парламентти жоюп же алсыз кылып коюуга аракети медиа аркылуу, маалымат аркылуу. Анткени эл өкүлдөрү парламент өкмөттү куруш керек жана өкмөттү көзөмөлдөш керек, өкмөттү контролго алыш керек, контролдош керек. Эгерде биз парламентти алсыз кылып таштасак жана элдин жарандын атынан мамлекетте аткаруучу бийликти көзөмөлдөгөн күч жок болуп калат. Ошон үчүн биринчи ирет парламентти коргошубуз керек. Каталарын сындашыбыз керек, алардын да чыгашасына көзөмөл кылышыбыз керек, бирок эч качан аткаруучу бийликтин астында парламентти алсыратып салбашыбыз керек. Демократия өлкөлөрдө бүгүн байкалып турат, таанылып турат, ачыктан ачык, кыска мөөнөттө. Бүт демократиялык өлкөлөрдө жарандарына керектүү жана алым сыңгыдай жардам көрсөтүлдү. Сошиал колдоо аркылуу түздөн түз акча берилип, бир дагы авторитариан өлкөдө андай жардам көрсөтүлгөн жок. Мына эң эле сверхдержава деп мурда айтылган Орусияда берилген акчанын саны кичинекей демократиялык өлкөлөрдүкүнөн 10 эсе, 5 эсе, көп эсе ылдый болду. Орусиянын жарандары ага абдан нааразычылыгын көрсөтүп, лидерлеринин рейтинги түшүп кетти. Эми эки мисал жөнүндө. Кече мурда күнү справканы кабыл алышты. Карантинди жойдук, бирок справканы салык инспекциясынан бекитип далилдеп бергиле. Бул баягы эми ал ушунчалык элдин нааразычылыгы көбөйүп келатат, ал сөзсүз түрдө өзгөртүлөт болуш керек. Бул эмнеден келди? Анткени тоталитарлык режим адамга, жаранга эч нерсени уруксаат бербей, баардыгын чектеп салып, анан бир нерсе кылгысы келсе, ар бир жаран барып уруксаат сурачу. Орусча разрешительная система. Бүт баары чектелген жерден ар бир нерсеге барып эле уруксаат сурап, анан ар бир нерсеге справка сурап, анан справканын үстүнөн справка деп, анан ал кезде Райкин дагы айтты эле, Жванецкий деле айтты эле, чалкан крокодилдер дагы жазып чыкты эле. Ал жөнүндө бүгүн дагы далай видеолор бар, ошо справка менталитети жөнүндө. Бирок болбой эле справка алып келгиле деп, справканы бир жерден берүүчү, бул баягы чектөө аң сезими да. Эгерде элден көз каранды мэр болсо, үстүнөн дайындалган эмес, элдин шайлаган мэри болсо, элден көз каранды, жарандардан көз каранды болсо, ал элден кеңеш сурап, элден келген ойлорду топтоп, анан элге, элдин коопсуздугуна жооп бере турган чечим кылат эле. Мисалы, ошол справканы салык инспекциядан алгыла дебей, ар кимиңер өзүңөрдүн ишканаңардан ала бергиле. Анан бирок биз ишенебиз. Силер бири-бириңерди коргойсуңар, бири-бириңерге ашыкча зыян келтирбейсиңер. Бирок араңардан жана тууганга справка берет экенсиңер деген шектөөсү болсо, анда арасынан 1000 адамдан бирөөсүн бир күндө текшерсин. Эгерде ошондойлор көбөйүп кетсе, анда сөзсүз чыгат. Ошол кармалган кишини ачык элдин көзүнчө тергөөсүн өткөзсүн. Кечирим суратпай эле тергөө өткөзүп, сынга алып, тартипке тартса, эл өзү таанып калат. Уят нерсени. Эл өзү коргой баштайт. Сөзсүз түрдө баарын тетиги салык инспекциясына топтоп кереги жок аны. Ал чектөө, таталдуу чектөө эмес, уруксаат берүү. Анан бирок арасынан терип алып, ар бир светофордун астынан эмес, 1000 адамдын астынан бирди текшерсе, билинип калат. Ким бузуп атат эрежени, ким бузбай атат. Анан ошол жерден 1000ден бир адамды тоскон жерден, ошол жерден чалсын салык инспекцияга текшерүүчү. Бар бекен, жок бекен, жалган справка бекен, жалган эмес бекен деп. Жалган эмес болуп чыгат. Бирок жалганы чыкса, ошол жерден уялганынан эл өзү андай жамандыкка барбаганга акылы жетет жана күчү жетет. Эми шашып
туризм жөнүндөгү мыйзам долбоору жөнүндө айта кетейин. Туризм урады деп мамлекет кызматкерлери дагы айтып атат. Туризм эң биринчи жабыркады, туризм индустриябыз нолго түштү деп. Башка ишканалардын арасында, көпчүлүк ишканалардын арасында туризм өзгөчө эң биринчилерден болуп жабылды, эң биринчи болуп нөлгө түштү, эң биринчи болуп жабыркап атат. Эми көп узак мөөнөткө чейин туризм индустриясы бутуна тура албайт деп. Ошол эле мезгилде 3 күн мурда өткөн жуманын ортосунда парламенттен биздин министрликтин кызматкерлери, кызматчылары ошол жерде мыйзам долбоорун көтөрүп жүрүшөт. Туризм жөнүндө, о туризми. Ал жерде кайрадан чектөөлөр, о реестре, classification, certification, standardization, ал чектөөлөрдүн барынан туризм чөйрөсү 25 жылдан бери корголуп келатат. Анткени 25 жыл мурда аны араң жойгон. Коррупциядан башка пайдасы жок экен. Коррупция криминалга айланат экен. Өнүгүүгө тоскоол келтирет экен. Аны баарын жоюп салгандан кийин ар бир 2-3 жыл сайын кайра реванш кылып, ошо бюрократтар, монопол кылгысы келгендер, коррупция кылгысы келгендер улам кайра көтөрүп чыгышат ошол долбоор. Ал чектөөлөр кошуналарыбызда бар. Ошон үчүн алар артта кыргыз туризмге кошулган, айылдык айым болобу, айылдык жөнөкөй киши болобу, жаштар болобу, туризмге кошулуп кичине көбүрөөк оокат кылганга эркиндиги болуп, биздин өнүгүүбүз алардыкынан астыда. Анан болбой эле кайра ошол чектөөнү киргизебиз дешет. 1,5 жыл мурда көтөрүп келишкен, аны араң токтотконбуз. Бир нече депутаттардын салымы жардамы менен, анын ичинде Абдыохап Турбаев бар эле, Алтынбек Сулайманов бар эле, ошолордун катышуусу менен токтотконбуз. Эми мына пандемия мезгилинде, карантин мезгилинде жабыркап атат, жабылып атат деген мезгилде кайра ошол чектөөлөрдү көтөрүү бул чыкынчылыкпы, акмакчылыкпы? Аны өзүңөр чечкиле. Эмесе ар бирибиздин ишмердүүлүккө бир аз токтоло кетели. Элмира, сиз жазып аткан жана эсимде долбоор жөнүндө сөз кылгым келет да. Угулуп атабы жакшы эле? Мне плохо слышно, но я улавливаю, потому что гул идет. Сиздин жана эсимде долбоорду кеп кылалы дейм. Себеби могу тарыхый фактыларды билгенибиз менен алба мектеп базасындагы эле билимибиз бар да. Ошол база менен кээде талашабыз да. Тарых кандай болгон эмес, мындай болгон депчи. Анан СССР тарыхын окуппуз. Бүгүнкү күндө эгемен Кыргызстан деле мектеп партасындагы жогорку окуу жайдагылар деле тарыхты жетип бир түшүнүп окуп аткан жок да. Көп тарыхчыларга карата сиздин жанагы эсимде долбоор тарыхка кайра кылчайып, кайра жаңы ракурстардан кароого чоң мүмкүнчүлүк берип атат да. Бүгүнкү күндө ошол эсимде долбооруңузду мектептерге жайылтуу, деги окуу жайларга, кыргыз коомчулугуна кенен жайылтууну мындай кандай болуп атат ошол жагычы? Себеби бул аба суудай керек, эмгекти жасап атасыз. Ошол эсимде долбооруңузду кеп келтирсеңиз. Рахмат, я попытаюсь объединить тему, о которой мы говорили раньше, в СМД. Да? Почему мы делаем проект СМД? СМД – это не просто память. СМД – это мы пробуждаем память для того, чтобы мы понимали, что нас ждет в будущем, что мы переживали уже в прошлом, что мы еще не осмыслили, какие ошибки мы еще не пересмотрели. И если мы этого не сделаем, оно нас ждет в будущем. И в этом смысле все, что мы сегодня говорили, все, о чем говорил Сейтек Мырза, Эмиль Мырза, Эркина, это, мне кажется, отголоски прошлого, неосмысленного прошлого. Например, страх. Люди до сих пор боятся, молчат и терпят. Например, государство, которое, особенно в условиях таких чрезмерных, которым является в том числе и карантин, начинает разрастаться и превышать свои полномочия. И здесь вот те тенденции, которые приводил пример Эмиль Мырза, это как раз-таки очень похоже на те тенденции, которые мы уже переживали.
например, если мы говорим про СМД, про прошлое, айылда в селе фермеры, тогда их называли крестьянами, зарплату стали получать только в 1966 году. До 1966 года они работали бесплатно. Государство начинает превышать свои полномочия, использовать и ограничения. Вот на сегодняшний день, я перевожу сегодня, мне кажется, что если общество, в котором я хочу жить в государстве, я хочу жить в стране, в обществе прогрессивном, образованном, я хочу жить среди граждан, которые могли бы иметь свое слово, свою позицию, быть услышанными и проявлять эту возможность. Я понимаю, что долгий период в СССР это было подавлено. У нас до сих пор не принято говорить о многих вещах. И поэтому мы имеем то, что имеем. И на сегодняшний день, мне кажется, это начинает меняться. Дело в том, что вот эта ситуация с коронавирусом, с конфликтом, с этим кризисом, она выводит человека из такой стагнации, она заставляет его пробуждаться просто потому, что ему нужно элементарно кушать, ему нужно обеспечивать свою семью. И тогда он начинает понимать, что чрезмерное давление, оно его угнетает, и оно не должно быть. Потому что на сегодняшний день появляются ограничения в бизнесе. Если мы сегодня послушаем средний и небольшой бизнес, все говорят о том, что появляются тенденции к его ужесточению, появляются какие-то регламентации, а у нас все регламентации ведут к коррупционным схемам. У нас это происходит в туризме, как вот говорил Эмиль Мирза. Элементарный, простой пример: мы не можем передвигаться по городу просто потому, что у нас нет каких-то справок. И здесь происходит парадоксальная ситуация, потому что, с одной стороны, государство говорит, не подходите друг к другу, вы заболеете, а с другой стороны, оно устраивает нам такие условия, где мы просто вынуждены друг от друга заражаться. И это тоже говорит о том, что государство просто пытается сесть на граждан, оно раздувается, а с другой стороны, мы видим такой хаос. На сегодняшний день очевидно, что государство, все его инстанции, все его структуры, они не структурированы и не согласованы. И мы видим, что она пытается что-то делать, и оно хаотично. И это тоже нам знакомо. При этом появляются какие-то идеологемы. И второй момент, он тоже очень важный, что появляются голоса людей, появляются голоса граждан. И вот мне кажется, что это очень хорошая тенденция, и нужно об этом говорить. Я не хочу связывать нашу дискуссию сегодня с СМД, потому что, даже 9 мая уже прошло. Но если вы, Олджибай Мирза, заговорили об СМД, самое главное, что нам нужно взять из прошлого, это уроки. И если мы опять хотим жить, как в советское время, если мы хотим опять стоять в очередях за справками, если мы опять хотим, чтобы переехать из одной области в другую, нам нужно будет какие-то предписания и регламентации. Если мы не хотим жить в каких-то свободных условиях, то нужно об этом думать и регламентировать. И второй момент. Меня, например, очень беспокоит все, что связано с парламентаризмом, с нашими парламентариями, с так называемыми представителями народа или народа. Это очень страшная вещь, потому что она очень сильно искажается. На мой взгляд, это не демократия. Мы, по большому счету, очень трудно называть, что это народоизбранники, поэтому появляются такие эпитеты, как чимкирики. Это очень характерно, потому что это то, как к ним относятся к людям. И это на самом деле опасно, потому что нам нужно пережить это все, и нам нужно развиваться. И в этом смысле я выбрасываю в нашу дискуссию еще один вопрос. Очень хочется жить в демократическом государстве, очень хочется жить при парламентаризме, очень хочется, чтобы мы жили в свободной стране, в суверенном государстве, что тоже очень зыбко в настоящее время. Мне кажется, что было бы неплохо говорить хотя бы о правовом государстве. Правовое государство – это где работают законы, где работают какие-то, конституция как минимум. На сегодняшний день даже эта составляющая очень зыбка, и она
подтачивается не обществом, не людьми, не народом, она подтачивается элитами. Когда мы видим, что люди из элит, из управляющего класса игнорируют Конституцию, тогда это становится ролевой моделью, и закон никто не исполняет и не слышит. А что такое законы? Законы – это правила дорожного движения на дорогах. Если не будет правил дорожного движения, тогда начнутся конфликты, тогда люди… И это очень опасно. Мне кажется, что эти уровни мы не можем игнорировать. И если мы дальше говорим, мне кажется, что стоит анализировать государство Кыргызской республики на сегодняшний день, его инстанции, его правительство, его парламент. Если мы этого не сделаем, то мы будем лететь вместе с ним далеко вниз. И еще момент. Представим, что у нас в октябре будут выборы. Мне кажется, что ситуация с коронавирусом парадоксальна, ведь уже началась предвыборная кампания, и в очередной раз кандидаты нам стали демонстрировать, какие они замечательные и чудесные. Плюс коронавируса в том, что он обнажил очень многое, и он показал истинную цену того, что есть на сегодняшний день. И не просто отдельных людей, но целых инстанций. Вот, например, мэрия города. Например, отдельные парламентарии, отдельные министерства. Мне кажется, что если мы не будем сегодня ставить оценку и не дискутировать об этом, мы поимеем большие проблемы. Все, передаю слово, Мырза. Рахат Аманова суроо бериптир. Орусча экен. Биздин өлкөдө өлкө, мамлекет, коомчулук ар кандай деңгээлде демократияга жетишип атат, демократиялашууга. Анан менин пикиримди сурайт да, киминisi кандай деңгээлде экенин деп. Биринчи сүйлөшүп алсак, өлкө менен мамлекетти сөзүн түшүнүгүн айырмалаганды үйрөнүш керек. Бирок өлкө менен мамлекет бул эки башка нерсе эмес. Менин түшүнүгүмдө, жана эгерде илимди деле изилдесек, же болбосо саясий илимин же башка илимдерди деле изилдесек, мамлекет ал өлкөнүн ичиндеги курам. Өлкө баарын кымтыйт. Коомчулукту дагы, ичиндеги курулган мамлекетти дагы. Экөө эки башка, сөзү, түшүнүгү, экөөнү эки башка мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек. Экөөнүн ордун үйрөнүшүбүз керек. Мамлекетти өлкө өйдө, эл, жамаат, коомчулук өйдө, жарандар өйдө. Мамлекет кызматчысы ага кызмат кылыш керек. Мамлекет өлкөгө кызмат кылыш керек деп үйрөнүшүбүз керек. Бирок мамлекет өзүнчө эмес. Жарандар өлкөнүн ичинде. Ошентип айырмалаганды үйрөнүп, ордун үйрөнүп, ким кимге кызмат кылганды үйрөнүп, бирок жалпысынан өлкө бардыгын кымтыйт. Ошон үчүн өлкөдө демократизация кандай деңгээлде болсо, аздыр көптүр бардыгына тиешеси бар. Ооба, өлкө негизинен демократияга умтулуусун токтото элек. Мамлекет эч качан бийликти өз ыктыяры менен бербейт экен. Кайсы китепти, тарых китебин окуйбузбу, саясий илимдин китептерин окуйбузбу, мамлекет өзүнөн өзү бербейт экен. Мамлекетке кандайдыр бир саясий топ келип, аны өзгөртүшү мүмкүн. Бирок мамлекет деген абстрактуу нерсе, же болбосо курам катары, ал структура господства, ал ошо бийликти топтоо жана күчкө таянып иштетүү орган структура катары эч качан өзүнөн өзү бергиси келбейт экен. Качан гана эл тарабынан катышуу, күчтүү катышуу болуп, талаптар коюлуп, анан ошондо гана жаңы оюн эрежелери пайда болуп, жаңыча саясий чечимдер, экономикалык чечимдер эл арасында кандайдыр бир тең салмактуулукту орнотууга макул болот экен. Ошентип, мамлекет ооба ичинде демократияны
унутай элек жана демократияны көздөгөн жана демократиялык реформаларга макул болгон группалар бар, күчтөр катмары, агымдар бар. Бирок толугунан алганда мамлекет өзүнөн өзү макул боло койбойт. Жарандардын арасында демократияны түшүнгөн жана демократиянын ар бир адамга баалуулугу канчалык бийик деңгээлде экенин жана демократиясыз ийгиликтерге жетишүү мүмкүн эмес экенин түшүнгөн адамдардын саны аябай көп. Өзгөчө бир жылдары активдүү иштешкен жерлерде жергиликтүү бийликтин өнүгүүсүнө үйрөнүп, таанып, катышып калгандар бул эл арасынан аябай чоң катмар. Ошолор көбүрөөк демократияны түшүнөт дагы жана демократиянын жаңы күйүүсүнө, жаңы кадамдарына даяр адамдар, даяр эл өкүлдөрү. Элдин ичинен чыгат сөзсүз. Элдин ичинен чыккан лидерлер, ошол демократияга чечкиндүү кадамды жасай турган лидерлер, топтор чыгат. Мамлекет өзү эч качан ошондой лидерликке алдырбаса, өзү өз ыктыяры менен эч качан бийлик менен бөлүшпөйт экен. Өлкө бардыгын ичине камтыйт. Ошондуктан өлкө жалпы бардыгыбыз. Биздин өлкөбүз кайсы деңгээлде экенин мына ошону түшүнгөнгө аракет кылып, талкуубуздагы уланаар. Сиздин сөзүңүз улай. Мен Сейтекке сөз берем деле, себеби сиз айтып аткан эл ичинен чыгат, топтор чыгат, лидерлер чыгат дегениңизде мен Сейтекке айтар элем, либералдуу демократтар партиясынын түптөп аткан ошо жаштар дем берип, демократия институтун кантип калыптандырабыз, демократия баалыктарын кантип кайытабыз, демократия десе пикирлерди канткенде бир мокоталабыз. Сурооңузга алкыш. Негизи биз бая биринчи суроодон чыгайын кыска. Биз кандай өлкөдө жашагыбыз келет, биз кандай коомду жашагыбыз келет, кандай режимде жашагыбыз келет деген. Мен негизинен эки нерсени бөлүп карагым келет. Биринчиси бул талашсыз, жогоруда менин коллегаларым баары айтып кеткен бул демократиялык баалуулуктар, демократиялык режим. Экинчиси бул илимде state capacity деген түшүнүк бар. State capacity. Бул деген нерсе мамлекеттин кудурети, мамлекеттин булчуңдары, мамлекеттин күчү, мамлекеттин шамдагайлуулугу деген мамлекеттин жөндөмдүүлүгү, күчү жөнүндө сөз да. Мындайча айтканда, мамлекеттик институттар, ошол бүгүн биз көрүп жүргөн ошол министрликтер, облус администрациялары, район администрациялары, айыл өкмөт администрациялары, шаардык мэриянын администрациялары канчалык деңгээлде ал жерде меритократиянын негизинде жөндөмдүү, экзамен менен келген, билимдүү, кудуреттүү балдар иштеп атат. Бул ушуга байланыштуу нерсе да. Ошон үчүн бизге күчтүү дагы аябай кудуреттүү мамлекет плюс демократиялык коом, демократиялык режим керек. Бул эми биздин ниетибиз, бирок бүгүнкү күндө биздин мүмкүнчүлүгүбүз канча, кандай, кыргыз реалдуулугу кандай деген суроо бар да. Мен азыр айтып кетейин, бул жерде эң ачкыч инициативаны алып, негизги кыймылдаткыч күч боло турган, демократиянын мотору болуп бере турган орган, институт бул парламент. Бүгүнкү парламентти алып карайлы. Арийне бүгүнкү парламентти мен курамына канааттандыра бербейм чынында. Мен сөздүн ачыгын айтсам, азыркы парламенттин ичинен менин ичим чыккан, мен ооба макулмун деп ойлогон негизи бир 5-6 эле депутат бар да. Калгандарына мен ичим чыкпайт чынында. Анын өзүнүн аныктамасын биз билебиз. Эми бул сөздү айтпайын дедим эле. Бул чимкирик деген сөз бул ошондон келип чыгат. Бирок анын себеби чимкириктер каяктан пайда болуп калды деген суроо бар да негизи. Бул алар өздөрү ошентип келген жок да. Бул негизи бул кайра эле келип ошол демократиялык институттар, шайлоо системасы, биздин шайлоо кодекс кандай, анын ичинен жалпы өлкөнүн ичинде ким кимге жооп берип атат, кимдин ыйгарымдуу укуктары
көбүрөөк өлкөдөгү мурдагыдагыдай камчы, мисалы саясий өлкөнүн ичинде мына классикалык моделде 3 топ боло турган болсо, бийликтин аткаруучу бийлик, сот бийлиги жана мыйзам чыгаруучу бийлик. Булардын үстүнөн ким мындай ата болуп камчысын алып алып, баарын башкарып тияк отурасың, сен моуну сүйлөйсүң, сен могу тизмеде, могу тизме менен келесиң, могу партиядан аттанасың деп, ошол укукту ким алып алган? Негизги ушу демократияны бузуп аткан бизде кайсы институт деген суроо дагы бизде мындай өтө негизги ролду ойной турган нерсе да. Ошон үчүн эми реалист болуп айта турган болсом, биз азыр мына Кыргыз либерал демократиялык партиясы түзүп, ал жерге азыр мисалы мына Жанар Акаев, жогорку кеңештеги депутат, Азиз мына бизде Элдар мырза бар, мурдагы экономика министрлигинин орун басары болуп жүргөн. Ушуга окшогон мисалы азыркы күчтөр дагы бир топ демократиялык баалуулуктарды туу көтөрүп, жана өзүнүн ушу күнгө чейинки жүрүм туруму менен демократ болуп коомго таанылган, жана ошол демократиялык баалуулуктарды таркатышына салым кошуп жүргөн ушундай күчтөр бир биригип, бир реалист болуп, кийинки шайлоодо күздө, кийинки жогорку кеңештин курамында жок дегенде бир 10-15% түзүп ала турган болгондо, бизге дагы келечекте мындай эркиндикти чектей турган мыйзамдарды жоготуп, эркиндик, экономикалык эркиндикти алып келе турган, саясий эркиндикти алып келе турган, атуулдук аң сезимди өнүктүрө турган, атуул деген түшүнүктү мисалы айталы, жөн эле инсан же болбосо пенде менен атуулдун айырмасы эмне? Бул пенде инсан, бул жөн эле бул киши да, бул кишинин жөн эле мындай бир адамдык касиет сапаты болсо, атуул бул коомго жоопкерчилиги бар, коомго милдеттенмелери бар, мындайча айтканда бир саясий дагы адам да, бул саясий инсан, мындайча айтканда. Бул саясий пенде, бул атуул. Ушундай эркиндикти туу туткан, ушундай өлкөнүн өнүгүшүнө, демократиялык баалуулуктардын таркалышына салымын кошо турган ушундай атуулдарды, атуулдук жамааттарды, атуулдук коомду өнүктүрүшүнө да салым кошо турган ушундай кандай десем, ушундай атуул деген түшүнүктү дагы кеңейтишибиз керек да. Ошол менен эле бирге демократиялык баалуулуктарды карманган бир сөзсүз жок дегенде жогорку кеңештин ичинде быйыл бир ушундай партия болууга мындай тийиш да. Ошон үчүн ушунун үстүнөн азыр реалист катары иштешибиз керек сөзсүз. Үйгүлөр тагдырым жөнүндө айта кетейин. Ошондон баштагым келет. Бизде 2 жылдан бери феминисттик кыймылдардын аракетине коомдо катуу реакция болду да. Бирок ошол феминизм кыймылын уюштуруучулар өз максатына жетти дейм да. Музейдеги ызы-чуусу, аян тагысы. Анан мен маселен ошо ЛГБТ өкүлдөрүнүн арасында менин балам да жүрөт да. Мындай ошончо реалдуу чындыкка тике карай албай кээде бул учурда чочулоо мындай экен да. Бир батыштын тенденциясы менен кыргыз коомунда ушундай бир бузукулук саясат жүрүп атат анын дегенчи. Бирок тилекке каршы ал эч бир ырасаны же бир улутту диний ишенимди тандабайт экен. Кара көз кара чечек экен, окшоп деле кыргыздын урпагынан ЛГБТ өкүлү төрөлүп калат экен. Менин балам маселен Алик дагы ошондой тагдырга туш болгондор болот. Мен муну трагедия кылган жокмун. Тек гана биздин коом кабыл алууга даяр эмес экен да. Мындай антропология илиминен кабардар жок улуттагы көп учурда ой биздин ата бабадан мындай болуп келген эмес, бул кайдагы шындык деп чач үркөйт экен да. Анан бирок адам баласы эле эмес, жан жаныбарлар арасында деле гейлер бар экен, башкасы бар экен. Бирок көп учурда мындай нерсеге кадыресе эле феномен катары карабайт. Бирөөнөн бир 5 бала төрөлүп калса, 5-8 бала төрөлүп калсачы таң калгандай эле бул деле ошо феномен деп түшүнөм да. Анан адамзат тарыхында негрлерди бир кезде бөлүп жарып келгенбиз да.
анан ал деле бүгүнкү күндө кадыресе эле болуп калды. Адам укугунда деле, негри деле, ак деле баары эле тең экенчи. Анан адамзат тарыхына деле ушул ЛГБТ өкүлдөрүн кабыл алган заман келет болуш керек да. Анан сиз укук коргоочу катары ушул уюштуруучулардын азап тозогун көрүп келатасыз. Анан талай арман дафы менен кайрылып аткандыр. Эркин биз ушуну коомдо түшүнүп берүүдө мындай чочулоолор көбүрөөк да. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктө эркин эле ошол жагын коомчулукка туура түшүндүрүүгө аракет кылып көрбөйлүбүз. Сизге сөз кезегин берейин. Почему я за демократию? Потому что демократия – многообразие. И что делают НПО в Кыргызстане? Они проявляют и развивают терпимость к разнородности. Это, наверное, самое важное, что мир, он многообразен. Что касается ЛГБТ, это целая тема, я думаю, у Жубай Мырза мы можем отдельно провести, наверное, даже просвещение в этой сфере, потому что люди, когда не знают, это просто страх. Когда они не знают, они отвергают. И это вопрос просто просвещения знаний, и это просто доказательная медицина. Поэтому я думаю, что это отдельная тема, но я хотела бы здесь больше сказать о том, что в чем роль демократии. Ведь демократия – это не просто, скажем, интересы большинства, это как раз учет интересов тех людей, которые не могут быть услышаны, либо те, которых еще не понимают, либо те, может быть, есть какой-то феномен, который даже не изучен. И в этом смысле демократия – это вокруг человека. И когда мы говорим о своей стране, я бы очень хотела, чтобы в этой стране принимались решения именно с точки зрения человека, его интересов. Да? И это было ужасно, когда мы проезжали, скажем, во время чрезвычайного положения военных с автоматами. Для меня это было ужасно, потому что это не было военным положением. Это не была ситуация войны, и при этом ты понимаешь, что люди должны в военной форме с автоматами бороться с вирусом, они должны осуществлять безопасность человека от этого вируса. Но, по сути, все это было направлено на людей, на нас. И вот как раз-таки у нас понимание демократии абсолютно перевернуто. Здесь почему я не хочу концентрировать больше, наверное, фокусироваться даже, наверное, на авторитаризме, то, что происходит в Кыргызстане, я больше хочу сконцентрировать свое внимание на борьбе, что мы сейчас должны бороться. И это период очень жестокой борьбы, потому что мы должны бороться за себя. И мы видим, что произошло буквально за 1,5 месяца. За 1,5 месяца были инициированы просто самые, наверное, те инициативы законодательные и в исполнительном органе. Они показывают наступление. Наступление просто какой-то кучки людей, которые находятся сейчас у власти. И, по сути, та пандемия, которая случилась, они использовали это, и сейчас это будет продолжаться, и, по сути, мы должны самоорганизовываться и сейчас бороться за себя. И бороться и за тех, кто сейчас в меньшинстве. Это люди, я имею в виду ЛГБТ-сообщество в первую очередь, потому что власть тоже умеет самоорганизовываться тоже, да. Вот. То, что вчера Строкова выступала против хосписа, да, и это было... Самая тема вроде, казалось бы, что ни один депутат не будет никогда поднимать тему вокруг онкологии. И тут хоспис. Это борьба, потому что эти организации, которые работают с хосписом и работают в онкологии, они подняли вопрос о прозрачности тендерных закупок, линейного ускорителя и всех других вопросов. Вот. То есть все, что мы сейчас поднимаем, вопросы, связанные с рациональным использованием иностранной помощи, все, что мы говорим о несостоятельности правительства, потому что что случилось у нас с Министерством здравоохранения? По сути, еще год назад Министерство здравоохранения должны были запустить открытые данные, связанные с лекарственным обеспечением и в том числе средствами индивидуальной защиты в каждой организации здравоохранения. Они это не сделали, хотя программа была готова. Программу сделали гражданские активисты. Они просто не захотели это внедрять, потому что
Это вопрос открытости данных. То есть, по идее, должны были каждый гражданин нажать на любой ЦСМ, на любое учреждение, там, инфекционную больницу, и показать там в онлайн-режиме, и должны были показаны, какие лекарства сейчас в наличии, что есть, чего нет. То же самое сейчас бизнесмены у нас вместе с гражданскими активистами создали хорошую платформу Терек, которая не заполняется, она просто игнорируется правительством. И это борьба, и я просто хочу сказать, что мы должны сейчас самоорганизовываться и бороться. Мы должны бороться за свободу, потому что мы понимаем, что те инициативы, которые есть по референдуму, есть законопроект о Курултаях. Законопроект о Курултаях, он, по сути, приведет нас к замещению Джоркенеша более широким представительным органом, который никак не будет влиять на процесс принятия решения, но будет создан фасад. Да? Вот. И есть очень много, вы, наверное, знаете, законопроекта собственно, об отчетности неправительственных организаций, он тоже висит до сих пор. То есть очень много разных инициатив, и сейчас они будут, по сути, форсироваться, все будут приниматься очень быстро. И мы видим, что или поправки, например, в закон, тоже инициированный ККНБ, да, вот, по признанию экстремистскими организациями буквально за 3 дня средств массовой информации. А экстремизм определение очень резиновое. Мы абсолютно можем под экстремизм загнать все, что угодно, все, что даже мы сейчас здесь говорим. Поэтому нам нужно больше самоорганизовываться и, наверное, фокусироваться вокруг определенных проблем и не распыляться. Наверное, я считаю, что мы должны действовать. И, по сути, сейчас граждане самоорганизовываются и в сфере как бы прозрачности, в сфере здравоохранения и в других. Поэтому, ну что ж, я просто хочу сказать, что нас ждет, ну, не знаю, довольно-таки сложное время, но с тем, что происходит сейчас в нашей стране, я думаю, что большинство граждан понимают роль неправительственных организаций, особенно часть профессионального сообщества врачей, потому что они непосредственно сами столкнулись с этим, что профсоюз на самом деле абсолютно никаким образом не защищал их интересы, вот, а защищали интересы правозащитной организации через продвижение законопроекта, да. Вот, большинство неправительственных организаций осуществляли очень большой объем гуманитарной помощи нуждающимся, да, и тем, кто не мог просто ее получить, но я имею в виду лекарства определенные, да, как диабетики и так далее, лица с инвалидностью. Я думаю, что очень много граждан сейчас понимают роль неправительственных организаций, и ряды пополняются вот, в плане гражданского активизма, и поэтому, ну, как бы я к тому, что я вижу какой-то просвет в плане того, что бороться с теми авторитарными тенденциями, которые сейчас есть у нас, ну, гораздо уже будет больше людей. И плюс гораздо больше политических сил, потому что буквально недавно несколько организаций позвонили, что разные партии собираются, и они тоже формируют базу поддержки. И в этом смысле вот как раз политическое участие – это необходимое условие развития демократии, оно развивается вот, в разных формах. И поэтому я думаю, что это хорошая тенденция. А по поводу по поводу ЛГБТ-сообщества, я готова организовать полностью дискуссию на эту тему, потому что там должны работать профессионалы, врачи, философы. И я думаю, что эта тема будет очень многим интересна. И, пожалуйста, мы готовы на эту тему дальше продолжить. Ой, рахмат. Эркин ата сиз экөөбүз бир бул боюнча да онлайн конференция уюштурабыз ушул темада. Анан азыр эл чарчап отурат, үйүндөчү бекер отурат. Азыр неге коронавирустун баарында бирин баары зеригип отурганда зарцатта болот. Себеби аудитория кызыгып атканын байкап атам да. Бул теманы кызыталы. Биз баягы бейөкмөт үйүндө сүйлөшсөк эле коргоочуларды түшүнүп атпайбызбы? Чындап келгенде 40 чөйрөдө эле бейөкмөт үйүнгө кандай дейсиздер? Кандай карайсыздар? Себеби булар деле бир бийликтин инструменти сыяктуу болуп атат, тышкы күчтөрдүчү. Мен ачык эле айта элем, көбүрөөк ошо Россиянын саясаты менен да биздин ультра улутчулдар колтугуна суу бүрүп атат да буларды кылдагычы. Анан
мүмкүн болсо ошо кыркчоронун аракетине ишмердигине дагы токтолго келсе кандай болот? Себеби авторитардык бийликке ушундай күчтөр дагы бир чоң мындай курал болуп берип аткан жокпу? Олжеке, мейли сурооңузга жооп берейин. Негизи мындай нерсени айтайын. Бул адам баласынын тарыхы пайда болуп калган учурда эле негизи дүйнө бул аябай чоң болгон. Дүйнө бул чоң да, ар түрлүүлүктөн турат да дүйнөчү. Түсү бизге окшоштору бар, түсү ак деп жүргөн европалыктардай бар, манты жеген адам бар, лагман жеген адам бар, спагетти жеген адам бар. Такыр эле башкача биз элестетпеген курттарды жеген элдер бар. Бул дүйнө жүзү ар түрлүү болуп келген да, мындайча айтканда буну big diversity деп коет, мындай чоң. Бул улуттардын да түрдүүлүгү, тамактардын да түрдүүлүгү, маданияттардын да түрдүүлүгү, диний ишенимдердин да түрдүүлүгү. Иса пайгамбар эле жалгыз эмес да, мисалы толтура, ар түрдүү ишенимдеги адамдар бар. Эми бул дүйнө бул кечээ эле мындай ар түрлүү болуп калган жок негизичи. Бул дүйнө илгертен эле ушундай болуп келген. Сен кандай адам болсоң деле, кайсы түстөгү болсоң деле, кайсы диндеги болсоң деле, кайсы улуттагы болсоң деле, эмнени жакшы көрүп жегиң келсе деле, ушунун баарына сабырдуу болуп, ушунун баарына макул сен ошондой болуп жашай бер деп уруксат берген, ошого бардыгына бирдей күндүн нурундай тийип берген нерсе бул либерал демократия, туурабы? Же буну социал демократия десек деле болот. Бирок бул негизинен ортодогу либерализм, демократия бул ушундай. Бул жерде мына сабырдуулук деген түшүнүк бар. Буну бул толерантность деп айтып жүрөт. Бул негизи бирок бул биз өзүбүздөн деле төл түшүнүктө бул сабырдуулук. Бардыгы тең бул жашоого келгенден кийин өзү каалагандай эркин өзүнүн табитине ылайык жашай берсе болот деген түшүнүк бар. Бирок бул сен башкача болгонуң менен бул дүйнөдө сен монополия ошол дүйнөдө жалгыз эле сен ошондой эмессиң. Сага окшогон дагы канчадаган ошондой жандыктар, кишилер, түшүнүктөр бар, туурабы? Коомчулуктар бар. Бирок булардын баарынын ортосунда мамилени жөнгө салган нерсе бул келип ошол конституционализм деген нерсе, мыйзам деген нерсе да. Менин бардыгым, менин ишенимим, менин бир футболду жакшы көргөнүм, же болбосо лагманды жакшы көргөнүм, тиякта мантыны жакшы көргөн, же болбосо баскетболду жакшы көргөндүн укугун тепселеп, же анын үйүнө кайгы же трагедия алып келбеш керек да. Ошон үчүн ар ким ошондой эле нерсе, анын баскетбол ойногону же болбосо анын кайсы бир динге ишенгени менин үйүмдөгү бакубаттыкка же болбосо коомдук жерде башка адамдардын коопсуздугуна, анын баягы сейфтисине жогоруда айтып кеткендей тоскоол болбогондой, анын жеке өзүнүн мейкиндигин бузуп кетпегендей болсо бул болгону нерсе да. Бул нерсени биз демократия деп атайбыз. Ошон үчүн канчалык дүйнө көп болсо, канчалык плюрализм, саясий пикирлер, канчалык диний түшүнүктөр же болбосо кандай философиялык мындай жамааттар болобу канчалык көп болсо, бул ал проблема эмес да. Болгону сабыр кылып, ар ким өзүнүн оокатын кылып, бири-бирине тоскоол болбой мындай жашаса, буну биз айтабыз бүгүнкү күндө эң идеалдуу варианты бул ошол демократия. Ошо бул демократиядан өткөн, буларга бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк берген мындай шарт, мындай режим бүгүнкү күндө башка адам баласы башка нерсени ойлоп таба элек. Ошон үчүн Олжоке кыскараак айтсам ушундай. Сөз булайлы сизге берели. Эки эң маанилүү, анан конкреттүү, анан актуалдуу мисалдын негизинде сунуштайм. Биринчиси 30 жылдан бери, демократия кура баштагандан бери
жогорку кеңешке, парламентке өтүүгө саясий партиялардын босогосу, порог деп коет, орусча босогосу мурда ылдыйраак пайыз эле, биринчи жолу бул жылда азыр 9%-дан ашкандар гана өтө алат деген мыйзам дале иштеп турат. Бул мыйзам мындай бийик босого биринчи жолу сунушталды өткөн президенттин мезгилинде. Сунушталган нерсе, бирок андан кийин тастыкталды. Бул эң чоң коркунуч. Андан эл арасынан чыккан жаңы элдин өкүлдөрү, өзгөчө жаңы көз караштагылар, жаш башка түрлүү өкүлдөрүн сунуштаган топтор, саясий партиялар өтө албай калат. Бүгүн ким бийликке отуруп калган болсо, ошолордун монополдуу кармап калышына жана административдик ресурс мурда деле болгон, бирок бул учурда 9% порог деп көтөрүп алганда, башкаларды жолотпой, өздөрүнүн гана кучагында бийликти кармап калууга шарт. Бул монополдуу узурпацияга баары бир башка жолу менен болсо дагы узурпацияга алып баруучу жол. Ошондуктан нааразычылык көп болгон. Былтырдан баштап көп талкуулар болгон, көп саясатчылар үн чыгарган. Президент өзү дагы күмөн санаганын белгиледи, бирок көңүлү кайсы тарапта экенин так айтпады. Күмөн санаганы да жаман эмес, бирок кайсы чечимге келерибиз анык боло элек. Эгерде ушундай бийик даражадагы босого сактала берсе, анда демократияга артка кетти деп макул болуш керек да. Жок, аны ылдыйлата алсак, азыркы күндө 7 болсо деле макул деп калышыптыр. Мурда эле 7 болгондо. Керек болсо 5 деп талап кылынган. Менин оюмча 0 эле түшүрсөк, ошондо элдин көбүрөөк добушун эсепке алат элек. 0,1 деп койсок, ошондо эл арасынан жаңы күчтөргө, жаңы элдин добушуна көбүрөөк ишеним ыйгарып, добуш элге көбүрөөк ээ болот эле. 3 болсо деле компромисс болот эле. 5 жаман эмес. 7 бул баары бир анча демократия өңдүү эмес. 9 бул таза анда авторитаризмге ооп кеттик деп эле макул болушубуз керек да. Экинчи мисал, мурда серепчилердин арасында, жаш саясий активисттердин арасында айтылып келаткан, бирок бүгүнкү күндө даана саясий укугу бар саясатчылардын оозунан биринчи жолу өткөн жумада айтылды. Алтынбек Сулайманов ачык тизмени сунуштады. Ачык тизме деп саясий партияны, ар бир добушчу саясий партияны гана эмес, партиянын ичиндеги өзүнүн кандидатына өзү добуш берет дагы. Ошондо саясий лидерлер мурдакыдай каалаганын кылып, золотой список, анан биринин ордун бирине алмаштырып, ички иш кылып, саясий коррупция жана саясий партиянын узурпациясынан баш тартып, жарандар көбүрөөк добушуна ишенип калат. Партияны да тандайт, партиянын ичиндеги өзү тандаган кандидатка берет дагы, анан элдин добушуна карата артындабы, астындабы ал кандидат астыга, эл добушу менен астыга жылып кетишине шарт. Ошондо көбүрөөк элдин тандаган кандидаттары эл өкүлү болуп шайланып калууга шарт болот. Ошондуктан бул мыйзам эгерде кабыл алынып калса, бул көбүрөөк элди карай жасалган кадам катары болуп эсептелет. Болуп эсептешибиз керек, болуп ишенишибиз керек, ошого добуш беришибиз керек. Эми бүгүнкү күндө демократияны каалаган ар бир жаран анда ушул эки нерсеге көзөмөл кылыш керек. 9% босогодон ылдый 5-3кө ким сунуштайт, ким добуш берет, ким ага каршылык көрсөтөт. Жана ачык тизмеге партияны гана эмес, партиянын ичиндеги кандидаттарга өзүбүз добуш бергендей ачык тизмеге ким каршылык көрсөтөт жана ким аны колдойт, ким ошону өткөзгөнгө салымын кошот. Ошол саясатчылар эл тарабындагы саясатчылар. Ошолорду колдосо,
бул демократияга салымын кошкон катары кызматташуу. Жок ага каршы болгондорго добуш берип, алданып, сатылып кетсек, анда демократияны түшүнө элек экенбиз. Демократия ар бирибизге алып келе турган пайдасын дагы баалабай турганыбыз деп таанышыбыз керек. Эмиле азыр жакшы нерсени айтып кетти. Буну ачык тизме деп коет, илимде пропорционалдык шайлоо деп айтат. Буну жөнөкөй тилде илимде деле ачык тизме деп айтат да, шайлоонун түрү. Буну Алтынбек Сулайманов наркы жумада аябай жакшы сунушту айтып кетти. Анан коомчулукка бир нерсе түшүндүрүп кетейин дедим эле. Ошол чыгаары менен кээ айрым саясий күчтөр буну плагиат деп чыгарып көтөрө калганын окуп алып, анан кап деп ичимен өкүндүм да. Бул плагиат болгудай бул шайлоонун түрүн силер деле ойлоп тапкан жоксуңар тетирисиненчи. Башка ошол Алтынбек Сулаймановго доо коюп аткан күчтөрчү. Тетирисинен кубанышыңар керек да мындайдачы. Бул биз азыр айтып аткан парламентаризм, ачык тизме, бунун баарын силер да ойлоп тапкан жоксуңар. Алтынбек Сулайманов деле, мен деле ойлоп тапкан эмесмин. Буну кыргыз ойлоп тапкан эмес. Бул эбактан эле адам баласы бул шайлоонун эң акыркы оптималдуу варианты бул турбайбы деп, бул мындай кайзен сыяктуу аз-аздан оңдолуп табылган бул адам баласынын ойлоп тапкан демократиялык баалуулуктардын мурасы деп кабыл алып, силер тетирисинен ушул инициативаны эрдик менен элге алып чыгып, ушул шайлоонун эң добуштарды убал кылбай, коомдун, элдин пикирин, ишенимин максималдуу ысырап кылбай жогорку кеңешке алып келе турган ыкма ушул турбайбы деп айтып аткандан кийин тетирисинен ал кишини силер кубанып колдошуңар керек эле да. Тетирисинен мен өкүнгөнүм, Алтынбек Сулайманов бул плагиат кылып атат деп мындай бир пас нерселерге көңүл бурбай, ушундай окуяларды кош колдоп жибербейлиби деген нерсени айтайын деп атам да. Ошон үчүн кубаныңыздар, булар мейли бул идея силердики деп эгер патенттеп алгыңар келсе, мен ага деле макулмун. Ошол айланайын ушул силердин менчигиңер болсо деле, ушуну эле ким ишке ашырып, ким ошону ачык коомго жеткирип, ушуну саясий институт катары орното алса, мен ошого кубанат элем да. Ошон үчүн сиздерден суранат элем, буну плагиат андай мындай деп, мындай отвлекающий маневр деп коет, ушундай нерселерге көңүл бурбай эле койсоңуздар деп айтат элем да. Ошол парламентте Алтынбек Сулайманов, Абдыкап Нурбаев сыяктуу демократиялык баалуулуктарды жайылтып аткан эле күндөр отурганы да абил болуп атат. Болбосо 120 депутаттын оозуна таркан сууну алган отурмакта. Эмил байке, сизге суроо бар экен Фейсбуктан, ошого жооп кайтарып коюңуз. Анан Эркин менен Элмира дагы кимиси болсо сүйлөй берет. Бүгүнкү күндө парламент мүчөлөрүнө караганда, парламент институтуна караганда президент институту көбүрөөк күчкө ээ болуп тургандай дейт. Анан парламентте кайсы партияларды атай аласыз, баягы күчтүү институтка айландыра ала турган дейт. Биринчиден, ошондойлор барбы дейт. Биринчиден, эң биринчи суроо, парламентти күнөөлө сындаганыбыз жакшы. Бирок парламентке эле сындымаарын такай берген, бул ошо авторитарлык режимдин политтехнологиясы жана манипулдоосу жана бизди алдап турган шарты. Анткени аткаруучу бийликтин кылган иши да. Биз эмнеге ушундай элдин добушуна ээ болгон жана элдин добушуна ишенишине ээ болгон эл өкүлдөрү шайланбай калды, алсыз болгон депутаттардын курамы тоо болуп калды десеңер, өткөн шайлоодо алар эл менен жана сатып алганда эмес кеп, жалгыз гана анда эмес кептин баары алардын тизмеси элдин добушунан топтолбой, аткаруучу бийликтин элегинен өтүп калган. Бүт депутаттар
жана өзгөчө партия лидерлери, алар элдин көзүн карагандан дагы аткаруучу бийликтеги жана административдик ресурсту ээлеп турган күчтүн астынан тизилип өтүшкөн, жана ошолордун уруксаатын алышкан, макулдугун алышкан, жана ошолорго керек болсо өзүнүн гана өтүүгө укугун, мүмкүнчүлүктөрүн алар менен соодалашкан аз келгенсип, өзүнүн тизмесин дагы аларга көрсөтүп, ошо тизмесин дагы жарыялап, электен өткөзүшкөн. Ал нерсе айтылып деле келаткан, жарыяланып деле келаткан, талкууга деле салынган, ал көмүскө нерсе эмес, мен эч сыйкырды ачкан жокмун. Ошондуктан түп тамырын, натыйжа себебин айырмалай билели. Бүгүнкү парламентте эгерде алсыз, начар, күчкө ээ болбой турат, элдин талабын аткарбай турат десеңер, ал натыйжа. Себеби аткаруучу бийликтин административдик ресурсту ээлеп турган күч өзүнө атайын ошондой алсыз парламентти дайындап алган. Мисалы, Түркмөнстанда аткаруучу бийлик парламент мүчөлөрүнүн көзөмөлүндө болмоктугу, аларды отургузуп алып, аларга кол чаптырып, концертте дирижер кол чаптыргандай кол чаптырган аз келгенсип, керек болсо цирктен жаныбарларды чуркаткандай чуркатып атканына видеолор толтура, баарыбыз күбөбүз. Ошондой өлкөгө айланбайлы. Ошон үчүн бара-бара биз ошо парламенттин укугун эл өкүлдөрү катары күчкө толо турган укуктарын кандайча ким коргоосу келет, ошолорду тааный билели. Жанагы мен айткан шайлоо босогосу 9%-тан ылдый түшүш керек деген. Ал эң биринчи кадам. Экинчи кадам ачык тизме. Ал добуш берүүчүлөргө ошол өзүнүн добушуна көбүрөөк ишенгидей шартты жаратат жана бийликти шайлоочуга жакыныраак кылат, жакындатат. Ошол экинчи кадам. Ушундай кадамдардан дагы айтыла турган, кезеги келгенде дагы айтыла тургандары бар. Ошол күчтөрдү, ошол талапкерлерди колдоп туралы. Жок, эгерде аларды колдобой койсок, анда административ ресурс кайра эле эл шайлабай, эл өкүлдөрүн парламентке, жогорку кеңешке эл шайлабай эле административдик ресурс өзүнө баш ийгендерди топтоп алат. Биздин тарыхыбызда илгери Москва чечип аткан мезгилде, Советтер СССР мезгилинде Москва бизге чечип, өйдө жактан силер койсуңар деген сөз абдан көп күнүмдүк турмушта кезигишчү эле да. Кондуктор болобу, кассир болобу, сатуучу болобу, баары тең эле силер койсуңар. Кыргызча бирөө сүйлөп атса, силер койсуңар, орусча сүйлөгүлө деп кекетип турган мезгилде бизге койлорду ким башкарыш керек? Анда атактуу койчуңар ким деп те жактан атактуу чабанды алып келип туруп бизге ошол эл өкүлдөрүнүн төрагасы, председатель Верховного Совета, ошол эл өкүлдөрүнүн төрагасы кылып туруп чабанды коюп койушкан бир күндүн ичинде. Ошондой шартка кайрылып шылдың болуп калбайлы. Элмира, эркин азыр калыңыз сүйлөңүздөр. Ошол эле быйылкы парламенттик шайлоого карата уланта берели. Себеби кайрадан сиздер жана колдонуп кеткен чынтылык парламент болуп калыш үчүн кандай үстөргө добуш бериш керек? Бийликти канын алмаштыруу үчүн электорат кандай сергек болуш керек? Ошо туура кеп келсеңиздер. Если мы говорим про парламентаризм, очень часто я вижу, что наше общество не понимает суть многих институтов. И когда мы говорим парламент, парламентаризм, депутаты, очень многие не понимают, а самое главное, не ощущают их прямую функцию. И это большая опасность для нас. Такое ощущение, что там собрались какие-то странные люди, они о чем-то говорят нам, показывают, мы их содержим, по большому счету, как налогоплательщики, но их важность мало кто понимает. И поэтому появляются всякие курултаи, инициативы по курултаям. И многие люди, и нам происходит подмена. Нам говорят, что курултай на Кыргызча – это наше, а парламентаризм – это не наше.
и таким образом запутывают наших людей. И в этом смысле самое главное, и мне кажется, что вот нынешняя ситуация, она тоже покажет. Нынешняя ситуация, в которой с теми рисками, о которых говорил Эмиль Берзат, о которых говорил Ситек и Эркина, сейчас ситуация рисков идет на уровне человека, на уровне человеческой жизни. И тогда все должны просто понять, что парламентаризм – это не просто кучка странных людей со странными инициативами, странными разговорами. Это люди, от которых зависит наша жизнь, потому что они формируют наши законы. И здесь, конечно, необходима максимальная прозрачность, максимальная возможность прямых выборов, прямого влияния на этих депутатов. Мы не можем позволить себе некачественных, непрофессиональных, необразованных людей, которые просто не заинтересованы в развитии Кыргызстана. И тогда мы должны использовать новые рычаги. Те рычаги, которые мы используем на сегодняшний день, они мало того, что не самые эффективные, они еще очень сильно покрыты всякими серыми и черными схемами, они манипулируемые. Ими постоянно, вот не сегодня, а завтра ожидается новая лидирующая партия, которая станет очередной Алга Кыргызстана или ДПК. Я не удивлюсь, что у нас появятся новые социалисты уже 4-го уровня, которые опять будут нам рассказывать про прекрасное будущее. Но коронавирус говорит, что прекрасного будущего больше нет, если мы сами не сможем взять эту ситуацию. В чем выгода преференциальных инициатив, которые поднимает Сулайманов, о которых идут речи? Мы можем голосовать за конкретных депутатов. Мы можем не голосовать за конкретных депутатов. Сегодня в ситуации, когда люди просто начинают болеть, когда людям есть нечего, мы видим инициативу некой Строковой, очень странного такого человека, непонятно каким образом попавшего туда, которая предлагает закрыть детский хоспис. Это просто негуманно. Я, как человек, который плачу налоги, как человек, который голосует, я хочу иметь инструменты прозрачные и эффективные. И тогда нет ничего плохого. Мы должны усовершенствовать, наоборот, все инструменты, все институты, которые они есть, чтобы почувствовать. Я хочу привести один пример, который был совершенно недавно в САРУ. Помните инициативу удивительных саруйских мужчин, которые написали письмо президенту, что женщины не должны быть в местном Кенеше. А потом прошли выборы, и случилось наоборот. Почему? Потому что этот инструмент, этот институт на местном уровне, выборы, они сработали. И мы должны пользоваться такими вещами. Мы должны защищать свои права. Мы должны элементарно защитить самих себя. Речь идет сегодня о конкретных людях, об их жизни. И даже в это время некоторые люди умудряются пилить деньги, распределять вещи, посягать на самое гуманное на сегодняшний день. Мне кажется, что вот эти все разговоры, конечно, мы все сидим сейчас на диванах, и мы все сейчас эксперты, можем говорить, о, это еще одна инициатива и другое. Но, господа, нам просто завтра, послезавтра, возможно, будет речь о рисках нашей жизни. Речь идет о том, что у многих на столах просто нечего есть. Давайте думать о будущем. Я благодарю Олджибай Мырза за сегодняшнюю дискуссию. Нам просто необходимо об этом думать. Нам нужно думать о нас, о наших детях, о том, чтобы усовершенствовать новые инструменты. Давайте их обсуждать, думать, внедрять и пробовать. Если нет, то нас ждут большие-большие проблемы. Потому что уже, как Эркина сказала, за 1,5 месяца те самые депутаты инициируют законы, по которым наши возможности нас ограничивают еще больше. Мы в тот период, когда нам просто не платили зарплату, когда мы не могли выйти за квадрат, потому что не было справки и прочее, прочее. Это очень опасно. Бүгін анда жиынтықтайлы мен әрбіріңіздерге спикерлердің уақытыңыздарды беріп ушундай өрнөктүү ойлоруңуздарды айтып бердиңиздер, бөлүштүңүздөр. Убактыңыздарға өзүңүздөргө рахмат, мыннетибиз. Бирок бул нерсе менен чектелип калбайбыз. Дагы уланта беребиз. Онлайн мындай конференциялардычы башка шарттарда дагы. Рахмат барыңыздарга.